Жогорку кеңешке Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен бирге депутаттык жарышка аттанган Бекилов Абдышарип Тажимаматовичтин өмүр баяны. Бекилов Абдышарип Тажимаматович Аксы районуна караштуу Кашка суу айыл аймагынын Өлөң булак айылында 1976 жылы 15 февралда жарык дүйнөгө келген. Жалал Абад мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 1997 жылдан 2001 жылга чейин Дил гезитинде кабарчылыктан баштап жооптуу редактор, жооптуу катчы кызматтарын аркалаган. 2001 жылдан тартып облустук Акыйкат гезитинде 2005 жылга чейин башкы редактор. 2005 жылы Жалал Абад облустук, 2006 жылы Талас облустук мамлекеттик администрациясында губернатордун жардамчысы. 2007 жылдан Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түштүк аймактык аралык башкармалыгынын жарандык коргонуу боюнча окутуу бөлүмүндө башкы адис. 2008-2012 жылдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы. 2012-2016 жылдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматында жетекчи болуп эмгектенген. 2016-2017-2018 жылдары Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидрометеорология агенттигинин директорунун орун басары. 2018 жылдан 2020 жылдын 19 мартына чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча механикалаштырылган мекемесинин жетекчиси. 2020 жылдын 19 мартынан 2020 жылдын ноябрына чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидрометеорология боюнча агенттигинин директору болуп эмгектенген. Аксы районундагы Кашка суу айыл аймагынын, Авлетим айыл аймагынын жана Сузак районунун ардактуу атуулуу наамдары ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине эмгек сиңиргендиги үчүн медаль жана башка бир нече медаль дипломдордун наамдарынын ээси. Үй бүлөлүү 5 кыз 2 уулдун атасы.